Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы арулукту аркалаган Акеме Чыңгыз Айтматовдун Акеме повестинин негизинде биз сабакты өтүп бүттүк. Эми ошону кайталайбыз. Сабагыбыз ошо кайталоо мүнөзүндө болот. Демесе көңүл буруп турсаңыздар. Дөңгөлөктөй чимирилип күндөр өтөт. Дүңгүрөп көз алдыңдан дүйнө көчөт. Дөбөдө жетимсиреп жалгыз дүрбү, сүйкүңдү кичинекей ээсин күтөт. Ысык көл бет алдыңда чалкып жатат. Толкунунун түрмөгүнө сырын катат. Чыйралып айтмак болуп обдулатта, чыдабай шу үшкүрүп кайра тартат. Бул жорук күн түшүнтүп кайталанат. Баланы өлгөн деп ал кантип айтат. Капилет касыреттен чыккан муңун кадимки көкөй кести күйүп айлантат. Жүрөгүң арамдыкты кабыл албай, жан дүйнөңдү кыянаттан алагдылай, балык болуп түбөлүк сүзүп кеттиң, бир жарк этип жалп өчкөн чагылгандай. Ооба, Айтматовдун Акеме повести мына ушундай кайгылуу аяктабады беле. Ар кимибиздин жүрөгүбүздө балага деген аябоо сезими калды. Анан ошондон менен бирге эле айтууга оңой болгону менен чечүүгө кыйын суроолор калды. Баланын өлүмүнө ким күнөөлүү? Эмне үчүн чыгарма ушундай аяктады? Башкача аяктаса болбойт беле? Анда эмесе биз мына бүгүн ушул жөнүндө суроо жооп алышып талкуу жүргүзөлү. Башкача айтканда, мен бул жерде азыр адвокаттын ролун аткарам. Биз сот процессинде болуп атат деп элестеттик эле. Сабак талкуу жүрүндө эң негизги маселе ошо баланын өлүмүнө ким күнөөлүү болду. Анда эмесе ушул эле чыгармадан биз 4 каарманды бөлүп карасак, биринчиси Момун, экинчиси Ороскул, үчүнчүсү баланын атасы, төртүнчүсү энеси. Ушул 4 адамдын кимиси көбүрөөк күнөөлүү деп эсептейсиңер? Жакшылап ойлонуп, өзүңөрдүн оюңарды айтасыңар. Анан эмне үчүн күнөөлүү десеңер, аны дагы ошо тактап кетсеңер болот. Эмне үчүн ошондой күнөөлүү деп атасыңар? Демек, жакшы, сенин оюң боюнча Момун болуптур. Сеники болсо Ороскул. Сеники дагы Момун болду. Баланын атасы деп атасың. Так, дагы эле Ороскул болду. Сенин оюңча Момун болду. Баланын атасы болуп атат. Апасы, энесине де бир киши добуш берди. Андан кийин Момун, Ороскул, дагы эле Ороскул, баланын атасы, жакшы. Баланын энеси, силердин оюңар боюнча, так, сеники да баланын атасы болуп атат. Ороскул, баланын атасы, кол көтөрүп атасыңар, өзүңөр, баланын атасы. Сен калдың, Момун. Болуптур, балдар. Демек, мен силердин оюңарды уктум. Эми мен дагы жакшылап көңүл бурсаңар, тактоого киргизип коеюн. Мен актоочу адвокат болуп аткандыктан, азыр эмне үчүн Момунду күнөөлүү деп атканыңарга ушу тактоого киргизмекмин да. Эмнеге Момунду күнөөлүү деп атасыңар? Момун ооба балага туура тарбия берген жок деп атасыңар. Эмнеге аны туура тарбия берген жок? Себеби жомокту ушундай жомок ишендирип коюп, анан кайра буга энени өзүңөр атты деп атасыңар. Бирок бир нерсени унутпашыбыз керек да. Момун деген ал ата, анын аталык милдети бар. Бул жерде балага ал тайата болсо, ал эми Бекейге ал ата. Бекейдин тагдыры үчүн, Бекей үчүн ал өзүн курмандыкка чалууга аргасыз болду. Башкача айтканда, өзүнүн ыйык бугу энесине, өзүнүн ыйык жомогуна, ыйык жан дүйнөсүнө кол салды. Мындайча айтканда, өзүн курмандыкка чалды. Биз өзүңөр эме эле айтпадыңарбы? Ата деген, эне деген баланын алдында жоопкерчиликтүү болуш керек. Керек десе жанын бериш керек деп. Анан бул жерде Момун жанын берип атат керек десе. Анын эмнесине анда күнөөлүү деп ойлоп атасыңар? Кайра ойлонуп көргүлө, кандай деп ойлойсуңар? Бул жерде сен оюң боюнча менин оюма кошулат экенсиң, Жакшы, анда мен бирөөнү бияка сызып коем. Анда кимди ойлоп атасың? Баланын атасыбы? Анда баланын атасына кайра бир адамдыкын. Калганыңар кошулбайсыңарбы? Кошулбасаңар мейли, ал өзүңөрдүн оюңар, ар бир ой баалуу. Анда эмесе Ороскулга кайрылайын. Эми Ороскул.
Ороскулду күнөөлүү деп атабыз, бул жерде зөөкүр деп атабыз. Мындай караганда баарыбызга жаман көрүнүп атат, жек көрүндү каарманыбыз болуп атат. Бирок ороскулду ким ушундай даражага жеткирди? Баарыбыз эле ойлонуп көрөлүчү. Мына кичинекей чагыбыздан эле биз эмнегедир колунда бар адамдарга, ошо бийлиги жүрүп турган адамдарга кошоматчылык кылып, өзүбүз балким ушул ороскулдарды өстүрүп жүрбөйлү. Ороскул деп эле баары ороскулдун көзүн карабаса, мисалы үчүн кордондогу ошол 3 үй бүлөнүн баары ороскулдун көзүн карайт. Анан ороскул дардаңдап көп кетпегенде ким көп кетет? Ороскулдун пайда болушуна дагы биз коомчулук күнөөлүү болуп жүрбөйлү. Ороскулду ордуна кое албаган биз күнөөлүү болуп жүрбөйлү. Жакшылап ойлонуп көрүлү. Баарыңар эле оюңардан кайтпасаңар анда жакшы. Мейли ороскул дегендер ороскул боюнча эле калсын. Анда баланын атасы дегендер. Турмушта ар бир адам жаңылат. Жаңылуу болмойын, ийгилик да болбойт. Баланын атасы менен энеси туура эмес баш кошуп алгандыр. Башкача айтканда сезимдерин алгачкы сезимдерин кийин тактай албай калышты да, ошон үчүн экөө ажырашып кетишти да. Анан бир жолу жаңылып алып, өзүнүн жан дүйнөсүнө туура келбеген адам менен баш кошуп алса эле ал ошол боюнча калыш керекпи? Балким ал өзүнүн түгөйүн, өзүнүн жан дүйнөсүнө төп келген адамды издегиси келди. Анан экөө бирин-бири кыйнап жашагандан көрөк балким ушул эки жолго түшкөн деле туура болгондур. Кокус баланын атасы ажырашып кетпей каза болуп калган болсо эмне болот эле? Анда деле ал таятасы, момунга же чоң атасына же кимдир бирөө менен калганга туура келет эле да. Бул жагынан да ойлошубуз керек. Себеби турмушта деген баары бир кылка болбойт. Өлүм деген жашкарга карабай келет. Баланын башына, чоңдун башына ар кандай оор тагдыр түшүп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн баланын башына ушундай тагдыр туш келди. Оюңардан кайтпай баары бир атасы эле күнөөлүү десеңер, аныңарга дагы макулмун. Анан энеси күнөөлүү дегендер дагы. Энеси күнөөлүү деп атаганыңарды мен актайт элем да, энеси. Эне болгондо ата дагы бирдей милдетте болуш керек эле. Эне ал дагы өзүнүн турмушун куруп кетиш керек эле да. Анан ал эне деле кандай бул жерде эме болуп калыш керек. Ал атасы сыяктуу эле бу деле жаңылды, бу деле жаңы турмуш курууга милдеттүү болчу. Баары бир эне деп атасыңар, болуптур. Жеке оюмду мугалим катары мен деле ушул жерге силерге кошулуп кетким келип атат, балдар. Мен өзүмдүн оюмда мен да ушу энеси дегенге кошулат элем да. Энеси. Эмне үчүн? Себеби биз жер эненин үстүндө жашап атабыз. Жер эне бизди балдарын көтөрүп, баардык жаман жагыбызга чыдап, баардык азабыбызды тартып, солк этпей келе жатат. Бизди үстүндө багып, камкордук көрүп, ошо сыяктуу эле эне деген бул атадан дагы биринчи орунда болуш керек деп эсептейм. Себеби жан жаныбарларды деле карасаңар, баардыгы энеси менен болот. Энеси үйрөтөт көп нерсеге. Анан кандай күн болгондо дагы эне баланы таштабаш керек эле. Жоопкерчиликтүү болуш керек эле. Тарыхка кайталык. Согуш учурунда деле атасыз калган балдар мисалы үчүн. Ошол убакта деле энелер 10 баласы болобу, 5 баласы болобу, балдарын суу менен болсо дагы, кара нан менен болсо дагы багып чоңойтуп кандай даражага жеткирген энелерди билебиз. Баары бир эненин ролу башкача болуш керек эле. Ошон үчүн мен бул жерде эненин күнөөсү көбүрөөк деп ойлойм, баланын ушундай тагдырга кептелишине. Эми бирок бүгүнкү биздин аудиториябыз боюнча көпчүлүккө баш ийип, көпчүлүгүңөр баланын атасы күнөөлүү деген үчүн биздин сабагыбызда бүгүн баланын атасы күнөөлүү деп эсептейбиз. Балким башка жерлерде, башка бир класста алар башкача чечип калышы мүмкүн. Биз буга чек койбойбуз. Биздин негизги максатыбыз ошо баланын тагдырына гана ой жүгүртүп көрүп, талдап, эмне үчүн чыгарманын аягы ушундай болду, башкача болот беле, башкача болсо болот беле деген ой жүгүртүүлөрүбүздү гана такташып алдык. Анан Чыңгыз Айтматовдун эң негизги бизге жем таштаганы баардык бүтүндөй адамзатка билебиз. Канткенде адам улуу адам болот деп ушул суроону ар бир чыгармасында издеп келет. Чындыгында эле бул эзелден чечилбеген улуу талаш дейт. Кошуласыңарбы? Чындыгында эле ошондой маселе. Бул жашоонун өзү кандай татаал сыяктуу эле адамдын жан дүйнөсү дагы ошондой татаал. Себеби Айтматов өзү дагы айтат, дүйнөдө эки космос бар. Бири бизди курчап турган тышкы дүйнө,
Ал эми экинчиси адамдын жан дүйнөсү. Адамдын жан дүйнөсү да ушундай татаал нерсе. Биздин максат демек ата-энени талкуулап аткандан кийин ата-энени күнөөлүү деп атабызбы? Анда келечекте биз да ата-эне боло турган болсок, кандай ата-эне боло алабыз? Баланын алдында биздин жоопкерчилигибиз кандай болуш керек? Мына ошону жүрөгүбүзгө сиңирип, биз ошондой тарбия алышыбыз керек. Анан баарыбыз ойлонушубуз керек. Ооба, бирөөнү күнөөлөш оңой эле мындай караганда. Бирок турмушка келгенде, ошол кырдаал менен өзүң бетме-бет келгенде, сен ошол маселени, ошол көйгөйдү кантип чечесиң? Менин сабактагы бүгүнкү максатым мына силерди ушул чоң турмушка даярдап, ушундай кырдаалдарда же башка бир ушундай оор кырдаалдарда кантип чечесиң көйгөйүңдү. Ошого бир аз болсо дагы даярдык же болсо мындай жеңилдик көргөзүп түрткү берип эле туура чечим чыгарасыңар деп ойлойм. Көңүл бурганыңарга рахмат. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламаттуу болуңуздар.